Мен дарегиме Кара-Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнөн тургундарынан кат келип түштү эле. Ал жерде кайрылууда 2007 жылдын декабрь жана 2008 жылдын январь айында болгон катуу жер титирөөнүн негизинде бир топ айылдарды көчүрүү иштери болгон. 3-4 айыл өкмөтүнүн айылдарынан жер алмашуунун негизинде келип Нариман айыл өкмөтүнөн жер алмаштырылып, азыркы Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн Кайрагач айылына 3-4 айыл өкмөттөн адамдарды жайгаштырган. Ал жерге 8 соткадан жер бөлүнүп берилген. Ошондой эле 200 000 сомдон суда берилген. Бүгүнкү күндө бирок ал жердеги жашоочулар эч кандай каттоосу жок болуп атат. Ар бири мурдагы эле эски айыл өкмөттөрдө калган каттоодо турушат. Ошону эми бириктирип, каттоого турайлы дей турган болсо, ал жерде кызыл китептери залогдо турат, банкта. Ошону кандайдыр бир жолдору менен бардыгын эми бир айыл болгондон кийин ал жердеги ФАПка барабы, же болбосо дагы айылдагы түйшүктөргө эч кандай чара көрүлбөй келет да, ошого да бир көңүл буруп койсоңуздар.